Ичем коркпогон оорулар бемарал иш кылган. Араван районунун тургуну Мухаббат Алимова эртең менен намазга турганда коросундагы койлору кемип калганын байкаган. Январдын 23-үнөн 24-үнө караган түнү 3 баш коюн белгисиз жарандар уурдап кетишкен. Алардын изи менен барган учурда койлорду унаага жүктөп кеткенине ынанган. Таштабаган, мынаны чечкен. Аста чечип, анан мына эшикти мынасыны ham нар жакка итарып, мына жемжей турган немесини акырды. Анан мынаны ачып алып чыгып кетиптир мына көчөгө. Көчөдөн о нар жактан машинага жүктөп кеткен. Ошолорго чейин изи турат койлорду. Биз анан участкөйлөргө айттык, анан издеди ошентип. Ушер мен жерим ушул 2006-жылы алган бул жерди. Аманбай Абдраим уулу Каракулжа районунун Лайтала айылында мал чарбачылыгы менен алектенет. Ал сарайында ири мүйүздүү малдары, жылкылары жана 20га жакын койлорду багат. 33 жаштагы фермер ушул жылдын январ айында коросунан 5 баш коюн урдатканын айтып, кимден күмөн санашын билбей отурган кезде 15 жылдан бери, 15тен деле көп, 2006-жылдан бери ана чинелердин менен удаса ошо жыгачтарды урдап кетмек бул малга чейин. Bu yerde hiç vuruluk bolğan emes. Na çöğüm 1 gram biri neme kılgan emes. Jokçuluk kezden dile. Em kanday neme oldu em? Bugünkü günde Karakulca rayonduk içki işleri bölümünde 8 mal uğurluk boyunca 8 kılmış işi öndürüşte turat. Aların içinden 6 kılmış işinin beti açılıp şektүү katarı jarandar karmalgan. Jana ошондой эле жабыр тарткан жабырлануучуларга келтирилген чыгымдар толугу менен кайтарылып берилген. Шектүүлөрдүн бүгүнкү күндө калган кылмыштарга тиешеси бар же жоктугу боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Мал урдоо фактылары күз мезгилинде жайыттардан көп катталат. Ошондой эле кыштын күнү короосуна мал урдагандар көбөйөт. Мындан улам Ош облусунун аймагында уруу аталышындагы рейд жүрдү. Жыйынтыгында 29 кылмыштын бети ачылган. Анын ичинде Каракулжа району аймагында 17 баш кой жана Араван районунун аймагында 3 баш койлорду урдоого шектелип 4 адам кармалды. Тергөө амалдарын жүрүшүндө жалпы 20 кой жабырлануучуларга кайтарылып берилгени маалымдалат. Декабрь айында 2 жолу кой урдаттым, 4 баштан 8 баш. Биринчисинде декабрдын орто ченинде, экинчисинде декабрда аяктап, жаңы жылга жакын. Өзүм издеп таап албашка байланыштуу ушу Каракулжа районунун ички иштери милиция кызматкерлерине кайрылдым. Ушу милиция кызматкерлерине арыз жазып кайрылгандан ушулар милиция кызматкерлери таап беришти жоголгон койлорумду. Ал уруулар ошо өзүбүздүн айылдан болуп чыгышты. Алар менен өзүбүз келишип алдык. Кетирген чыгымдарды өздөрү ордуна коюп беришти. Жакшына иш алып барып 2 күндө коюбузду таап беришти. Дагы корообузга кирип калды. Мен өтө кубанычтамын. Рахмат. Ошо жетекчилерге, милиция ишчилерине. Кородон урдалган мал фактары көп катталат. Анткени ошол биринчи кыш мезгилинде көп адамдардын баягы жумушсуздугунан үйүлмө-үй кыдырып ошол мал уруулуктарды урдалган фактылар көп катталат. Бирок эң көбү ушу жайыттардан көп кетишет. Анткени мына жарандар талаага кой берип коюп туруп күндө кабар алышпайт. Анан 1 ай, 2 ай өткөндөн кийин келип арыз жазышат. Ошондон кийин анан көп учурунда табылбай калгандар дагы болуп калат. Уруу аталышындагы рейдте өткөрүүнүн максаты мүлккө байланышкан кылмыштарды болтурбоо, кылмыштарга тиешеси бар топторду аныктоо жана алардын аракеттерине бөгөт коюу болуп эсептелет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.